Илгертен Кыргызда биринчи орунду алган балбан же экинчи тепкичте деп бөлүнгөн эмес. Алардын салмагына да өлчөө болбогон. Мына ошондуктан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында абсолюттук баскычтагы жеңүүчүлөрдүн эң мыктысынын ысымын тарыхка калтыруу сунушталууда. Улуу жеңүүчүлөр деп аталган китепке экинчи же 3-чү орунду алгандар эмес, алдыга суурулган балбандар гана жазылат. Бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын башка эл аралык оюндардан айырмалаган жаңыча формат болоорун окумуштуулар билдиришүүдө. Эч качан батыр экинчи орун алган батыр же үчүнчү орун алган батыр деген болгон эмес. Ошон үчүн жаңы концептте жеңүүчүсү жаңгыз. Бизде баягы орусча эмесинде великий победитель он один, остальные баягы равные деп коюп атабыз да. Билим тармагы быйыл чоңунан өткөрүлүп атат. Эмне үчүн дегенде көчмөндөрдүн оюндарына чейин 100дөн ашык конференция өтсө, көчмөндөрдүн оюндарынын убагында глобалдык форумдар өтөт. Азырынча 37 спорттун түрү бекитилди. Анын 17си улуттук оюндар, калганы башка катышуучу өлкөлөргө тиешелүү. Бирок бул акыркы чечим эмес. Көчмөн элдерге таандык оюндарды программага кошуу боюнча дали болсо сунуштар түшүп, каралып жатат. Башында 9, анан 22 болсо быйыл оюндун түрлөрү 40ка жакындады. Башка улуттардын унутта калып жаткан оюндарын жандантууга көчмөндөр оюндары өбөлгө түзүүдө. Түркиянын Манкала деген оюну, Түркиянын ат үстүндө ойлонуучу жирит оюну, казактардын күреси, Азербайжандын күреши, түркмендердин гөлеши, ушул оюндар, башка элдердин оюндар программада бар. Быйылкы көчмөндөр оюндарына этнофестиваль жана көчмөндөр аалам аттуу 2 масштабтуу иш-чара камтылган. Анда ар бир улуттун бийи, ыр-күүсү, кол өнөрчүлүгү, кийим-кечеги боюнча модалар тартууланат. Ошол эле учурда 50дөн ашуун өлкөдөн окумуштуулар келип, илимий жыйын курушат. Алар көчмөн элдердин каада салты, үрп-адат, нарк-насилине байланыштуу өз изилдөөлөрүн ортого салышмакчы. Быйыл 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 3-чү тарапты дагы камтып кеттик. Бул 3-чү тарап бул илимий иштер деген тарабы. Илимий иштерди биз быйыл эмне дегенде бул илимий иштердин аянтчасында ошо долбоордун туруктуулугун, келечегин талкууланып, ошол илимий ишкерлер менен андан тышкары долбоордун айта турган сөзү кандай дүйнө жүзүндө ошону да талкуулашат, кандай философияда өткөзүлөт, кандай кайсы спорт кирет, кайсы маданият иш-чараларына кайсы программаларды киргизебиз деген ошондой бир чоң талкуулар болот. Азыркы учурда өтө турган бир научный конференция такталды. Бул 61-чи дүйнө жүзүлүк Алтайский конференциясы өтөт. Мындан тышкары Манас таануу боюнча өзүнчө иш-чара камтылган. Манасты даңазалоо үчүн 50 өлкөдөн 500гө жакын ЖМК өкүлдөрү чакырылган. Евроньюз, CNN, BBC жана ТРТ аваз өңдүү көрөрманы кең болгон эл аралык телеканалдар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер ишке ашса, көчмөндөр оюндарын дүйнө жүзүнө жайылтууга өбөлгө түзүлөт. Быйыл спортчулардын өзү эле 3000ден ашаары күтүлүүдө. Алардын баарына жай даярдоо үчүн Ысык көлдөгү пансионаттар менен учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Аларды жайгаштырууда өткөн оюндардагы каталарга жол берилбеши керек. Пансионаттарды андыктаганбыз. Ошолор боюнча иштер жүрүп атат. Көчмөндөр оюндарына спорт тармагында айта кетсек, бизге 128 миллион бөлүнгөн. Бул экинчи көчмөндөр оюндарына да ошо 128 миллион бөлүнгөн. Азыркыда да ошондой каралып атат. Андан тышкары 3 миллион бул секретариаттын айлыгына, алардын ишине бөлүнгөн. 128 миллиондун ичинде 28 миллион бул байге фонд турат. Өткөн экинчи оюндарда да ошо 28 миллион сом байгеге берилген. Көчмөндөр оюндары башка эл аралык деңгээлдеги оюндардан спорттук жана маданий оюн зооктор менен аралаш өткөрүлгөндүгү менен айырмаланат. Анткени илгертен Кыргыздарда маданий иш-чаралар менен спорттук оюндар журулушуп бир убакта өткөн. Дал ушул өзгөчөлүк башка эл аралык оюндарга караганда алда канча кызыктуу болуп жатканы байкала баштады. Ошондуктан дал ушул форматта буну өнүктүрүү зарыл. Эч качан жөн эле таза спорт кылып коюп өзүнчө бир турнир кылыш эмес. Булар көчмөн дегенде ошол жерде ордодо бир айылдын ишерде элдин ичинде бир чоң оюн зоок жүрчү да. Оюн зоок жөн эле спорттон болбостон ал жерде маданият менен спорттун журулушу болчу да. Ошол жерден бир жагында акындар айтышып, төкмөлөр айтышып, бир жеринде бийчилер бийлешип, бир жеринде жигиттер күчтөрүн сынашып, бир жеринде апаларыбыз жанакындай өзүнүн ошол тамактары менен элдерге жарыялап, моундай тамак жасадык, ушундай көрсөтүп, ушундай бир чоң иш-чара болчу да.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сыяктуу масштабтуу иш-чараларды өткөрүү Ысык Көл облусунун туристтик потенциалын кеңейтүүдө жана биздин өлкөнүн дүйнөлүк аренадагы кадыр баркын илгерилетүүдө таасирдүү аянтча боло алат. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча тийиштүү мекемелерге тапшырма берип жатып белгиледи. Премьер-министрге негизги иш-чаралардын мазмундук бөлүгүнө карата даярдыктардын жүрүшү, инфраструктура, логистика, коопсуздукту камсыздоо боюнча тийиштүү маселелердин чечилиши жана укук тартиби тууралуу маалымат берилди. Өкмөт башчы кыска мөөнөттө дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык көрүүгө тийиштүү маселелерди чечүүнү жана бюджеттик демөөрчүлүк каражаттарды камсыздоону тапшырды. Быйылкы жылы бизде чоң иш-чаралардын бири, эң негизгилеринин бири бул көчмөндөр оюнунун 3-чү жолу өтүшү. Кыргызстанда ошо көчмөн эл болуп, ошо салт санаабызды сактап калганга биз сыймыктанышыбыз керек. Жакшы иш-чаралардын баарын улантабыз. Кээ бирлеринде балким күмөн болуп аткандыр. Мен силерди ишендирип кете алам, эгерде биз ынтымакташып иштешсек, эң жогорку деңгээлде өткөрөбүз. Эч кандай күмөн болбош керек. Элибиздин жүзүн, мамлекетибиздин даңкын чыгара турган иш-чарага баарыбыз жапа-тырмак киришибиз керек. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2-сентябрда башталып, 8-inde аяктайт. Ачылыш аземе адаттагыдай Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо өтөт. Аны өткөрүүгө 300 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Кутман Маматазимов, Турар Анарбеков, ЛТР, Жумасареп.